саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин педагогика факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнүн 3-курсунун студенти Сатыбалдиева Ирода болмокчу. Бүгүн бизге кеп маданияты сабагынан кептин орундуулугу аттуу тема бөлүнүп берилди. Анда эмесе темага көңүл бурсак. Кептин орундуулугу деп андагы тилдик бирдиктердин кептин максатка жана шартына ылайык уюштурулган структуралык семантикалык өзгөчөлүктөрүн айтабыз. Мисалы, кеп өзүнүн максатына жетиши үчүн угуучуларга түшүнүктүү, ынанымдуу, таасирдүү болуш үчүн өзү багытталган кырдаалга, чөйрөгө жана шартка ылайык түзүлүшкө ээ болуш керек. Ар бир кеп белгилүү бир чөйрөдө, белгилүү бир кырдаалда жана шартта жаралат. Биз кептин шарты, кептин чөйрөсү, кептин кырдаалдары жөнүндө өзүнчө токтоло кетеличи. Кептин шарты деп кеп түзүлгөн жана багытталган орундук мезгилдик шарттар кептин мезгилде жана мейкиндикте жайгашуусу болуп саналат. Мисалы, кеп төмөндөгүдөй шарттарда жаралышы мүмкүн. Илимий конференцияда, балдар бакчасындагы өтүп аткан сабактарыбызда. Мисалы, биз илимий конференцияда илимий сөздөрдү же болбосо докладдарды окуйбуз. Балдар бакчасында сабак болсо, кичинекей балдарга жараша сабактарды өтөбүз. Ал эми кептин чөйрөсү деп кеп багытталган угуучулардын өзгөчөлүктөрү дейт. Бул өзгөчөлүктөргө жаш курагы, илимдик, акыл эстик деңгээли кирет. Тиешелүү чөйрөсү болот. Мисалы, студенттер өз чөйрөсүндө сабактарды талкуулайт. Ал эми окумуштуулар болсо, ар бир илим даражасына жараша өз темасы боюнча талкууга алышат. Бул кептин чөйрөсү деп аталат. Ал үчүнчүсү болгон бул кептин кырдаалы. Кептин кырдаалы деп кептик чөйрөнүн нукура психологиялык жалпы абалы, маанайы боюнча өзгөчөлүктөрү. Мисалы, аза күтүү, үйлөнүү тоюнун салтанаттуу кеченин кырдаалдары. Биз азыр аза күтүүдө барып, үйлөнүү тоюндагы ырларды айта албайбыз. Ал эми үйлөнүү тоюнуна барып туруп, биз аза күтүп атабыз деп кошок же болбосо ушундай ырларды биз айта албайбыз. Демек, кеп кырдаалга жараша да жаралат. Ар бир чөйрөгө, кырдаалга ылайык сөздөр сүйлөм түрлөрү, интонация, пафос тандалып алынат. Байыркы Грецияда жана Римде кептин орундуулугу анын эң негизги. Атактуу Марк Туллий Цицерон мintкен: оратордун ийгилиги анын угуучуну ынандырып, өзүнө багынтылуусу биринчи иретте кептин орундуулугуна байланыштуу экенин айткан. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биз кепти таза, туура жана ар дайым орунсуз эмес, орундуу сүйлөп жүрөлү. Ушуну менен бүгүнкү биздин сабак бүттү. Саламатта калыңыздар жана сак саламатта болуңуздар. Кийинки кездешүүлөргө чейин.